Bilinbеген бомбаны бекитип берип алып туруп, эртеңенен барың жер карап отурасың. Азыр Facebook'ta баарыбызды сөгүп атат. Садыр Нуркожоевду да сөгүп атат, Адахан Кимсанбаевду да сөгүп атат, мени да сөгүп атат. Манын бары менен соттошуп жүрөбүзбү? Конституцияда жазылып турган сөздөн ашыкча бир да сөз кирген жок. Чекити дагы, үтүрү дагы ошо Конституциянын эле талабы. Facebook'tan карасам бирөө жазыптыр. Коргонбай уулу Жусупбектин диплому самопал деп. Анан мен айттым, сен кумду бир жерге куюп ойноп атканда, мен Апштада 63 сомдон стипендия алып, бүгүнкү күнү өлкөбүздө 3 кишинин дарегине ар кандай сындар айтылып атат. Ал өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, Курманкул Токторалиевичке үчөөнө тең кандай сөздөр айтылбайт. Ошол боюнча мындай чара көрүлөбү? Болбогон маалыматтар чыгып атат азырчы. Эл аралык уюмдун берген баасын констатация катарында айтып өткөн болушу керек, бирок же депутаттар, же министрликтер тарабынан эч кимден андай баа берилген эмес. Бул эл аралык баа. 10 секунд. Урматтуу төрага, Ливияда, Сирияда, Афганистанда, Йеменде, Малиде, Филистинде, Палестинада болуп аткан окуяларды карабай, азыркы окуяларды карап, анан бизге мындай баа берген андай улуттар арасы уюмдарга ишенүүбүздүн кереги барбы, жокпу? Дүйнөдө кош стандарттуулук алынып, күч алып атат да. Өзүнүн кызыкчылыгына келдиби, бат эле бир чечим чыгара коюшат. Ошондуктан эми бул сөздөр ошол ээсине ким алып чыкса да, кош стандарттуулуктан артка чегинип, ар бир өлкө өзүнүн тушоосун өзү кешиш керек. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу заявил, что пользователи интернета не дают ему ни жить, ни работать деп жазыптыр. Экшине карабайлы буларды. Мен кайер жерде мени иштетпей атасың, жашатпай атасың деп айттым şu жерде. Жок. Бул жерде азыр как раз ушул темеде кичине бир мыйзамдуулукту сактап, аккредитация берип атканда депутаттын макул стенограммадан карасын, эмне жөн, эмне жөнүндө сөз сүйлөп атат. Бурмалап эле накады уруп кете береби? Качанга чейин сабыр, бир күн. А также обсуждение конкретные факты деп атат. Кана фактылар? Соттун чечими болгон фактылар барбы? Да, мындай фактылар бар. Президентти да, төрөганы да баарын сындап атышат. Бирок сындаганда экиге мен айтып атам бардыгына. Президент эгер жеке аброюна шек келтирсе, өзүнүн личный адвокаты менен сотко берсин. Бул жерде бардык жерде бар деп атам. Эгер мамлекеттик деңгээлде болсо, анда прокуратура эмес, статьялар сразу автоматически ишке кириш керек. Ал эми мисалы мага өзүмө айтып атса, анда мен жеке адвокатым сотко бериш керек. Бул көп өлкөдө бар. Мен ушуну сунуш кылып атам. Бардык эле нерсеге прокуратура менен ГКМБ МВДны колдоно бербеш керек да статьяларгачы. Азыр Facebook'ta баарыбызды сөгүп атат. Садыр Нуркожоевду да сөгүп атат, Адахан Кимсанбаевду да сөгүп атат, мени да сөгүп атат. Манын бары менен соттошуп жүрөбүзбү? Кеп анда эмес, сын болуш керек парламенттин ичинде. Мен аны айткан жокмун, бүгүн да айтып атам. Сын бул. Партияларда, саясатта сын, бул камчы, бул алдыга жылдыра турган бир жакшы нерсе деп. Бирок момундай нерселерди жазбаш керек да токтомдорго. Эртең кантип биз суверенный рейтинг экономически алабыз? Эртең кантип биз тыштан жардам алып же тышка чыга алабыз? Анысы деле акыбал момундай болуп турса деп атам мен, ошону айтып атам. Муну окуп атканда кичине өкмөттүн, президенттин өкүлү караш керек да мунун ичинде эмне болуп атат. Рахмат. Кабинет, министрлер кабинетинин өкүлүндө сөз. Саламатсызбы, Давид уулу. Урматтуу Балбакзарлык, сиз айткан сөздү резолютивдик жакта биз макулбуз. Жанагы постановка жагынан министрлер кабинети жагынан берилген. Эми могу сиз айтып кеткен ушул резолюция кабыл алынды деп жазылып атат. Мүмкүн болсо ушуну алып койсоңуздар. Себеби бул резолюция азыркы токтомго тиркелбейт биринчиден. Экинчиден мындай фактылар жоктугуна байланыштуу 4-чү абзац описательная часть токтомдун описательный жагында алып койсоңузду суранабыз. Окуп кетсем, эгерде туура көрсөңүздөр, мына кыргыз Эгерде биз ар бир сөзүндө мындай калтырап титирей бере турган болсок, урматтуу коллегалар, мындай болуп атат да. Акыркы абзац, 4-чү абзац, кечирим сурайм, 4-чү абзацтан ушу акыркы сүйлөмөн алып койсоңуздар суранабыз. Бизге жогорку кеңештен тапшырма берилди. Биз ушул жогорку кеңештин алдында отчет берип атабыз.
ушул иштерди ушул кишилердин катышуусу менен талкууладык. Ал жерде төмөндөгүдөй болду деп. Сиздер юрист катарында билесиздер. Токтом кайсы тарабынан күчүнө кирет? Токтом кылат деген жерден баштап күчүнө кирет. Бүттү. А жогору жагы биз сиздерге маалымат берип атабыз. Ушул иштерди жасадык. Парламенттин тапшырмасын ушундай кылып аткардык. Бул маалымат. Это не имеющий никакой юридической силы. Туура айтасыз, бирок Адахан Кемсенбаевич, тилекке каршы биз бул талкууда жок болуп турбуз. Анан мүмкүн болушунча баягы жана жагдайды эске алып, Балбак Зарылычтын сунушун колдоп коюңузду суранабыз. Талкууда, кечирип коесуз, описательный часть талкууда биздин фракцияга тиешелүү болгон кишилер бүт бардыгы чакырылды. Президенттин администрацияда чакырылды, өкмөт да чакырылды, жогорку сот да, конечно, бүт баары чакырылды. Ошол тегерек столдо бардык ушул жерде отурган партиялардын оппоненттери, саясий көз караштары, башкача саясий партиялар чогулган МПОлор. Биз аларды сыйлайбыз көз карашын. Кынтыксыз өзүнүн оюн пикирин айтканга туура келет. Туура айтсын. Бирок Адахан Кемсенбаев жогорку кеңеш тапшырма бергенде факт нарушения прав свобод граждан, факты давления на свободу деп жаз деп мен сизге тапшырма берген эмесмин, кечирип коюңуз. Мен айтып атам, мен макул эмесмин деп атам буга. Добушка салыңыз, урматтуу төрага. Макул болбосо мен оюмду, пикиримди айтканга укугум бар да. Рахмат. Биринчиден, тактоо иретинде сизге айтып коюшум керек. 7 фракциянын бардык өкүлдөрү бирдей чакырылган. Катышкан кишилердин бардыгы өз эрки менен эшик ачык болду. Бардык фракциянын өкүлдөрү кызыккандар баары кирип отуруп катышты. Биз бөлүп чакырган жокпуз, Балбак Зарылыкович. 10 секунд. Балбак Зарылыкович. Ошол жерде мен болбой калып, азыр айтып атам пикиримди. Мен болгондо ошол жерде эле айтмакмын. Мен баштан аягына чейин көрүп чыктым. Исмаил Исаков эмди деп сүйлөдү, Чолпон Эже Жакупов эмди деп сүйлөдү, башкалар эмди деп сүйлөдү, бүт уктум. Верховный соттун төрагасы эмди деп. Да, ошол жерде жакшы жылыштар болду. Мен аны жылыш болгон жок деп айта албайм. Себеби мындай нерселер болуп туруш керек бийлик менен оппозициянын ортосунда. Бирок мына бир эки сөз азыр могу протокол, могу постановлениеда тузак деп атам. Бул болбойт. Токтомдо мындай деп жазып турат. Бүтүн Кыргызстан парламентке фракция аркын барын жазып келип, астында жазып атат. Жогорку соттун, Конституциялык соттун негизинде конкретный факты нарушения прав и свобод граждан дейт. Факты давления на свободу слова дейт. Ушундай барбы бизде? Соттун чечими менен болду беле ушундай. Барбы ушундай фактылар бизде? Урматтуу депутаттар, бул токтомдо тузактар бар. Жакшы карашыңыздарды суранам. Бул токтом менен кабыл алып туруп муну өткөрсөк, эртең Кыргыз Республикасында доо кетет. Адам укуктары менен мына сөз эркиндиги бузулуп аттыр деп. Менин бул жеке оюм. Ошон үчүн президенттин өкүлү, сиз ушуга макулсузбу? Өкмөт макул болсо колдоп берели анда. Балбак Зарылыч, урматтуу депутаттар, саламатсызбы? Азыр токтомго келгенде биз сунуштубузду беребиз. Азыр эмнени талкуулап атабыз? Биз токтомду талкуулап атабыз азыр. Мындай карап атасыңарбы келген токтомдорду? Карап атабыз, азыр караштырып атабыз. Карагыла анда. Азыр жообун беребиз. Менин айтарым, урматтуу депутаттар, токтомду жакшы карап чыгалы. Кыргыз Республикасында демократиялык түзүлүшкө, эртеңки түзүлүшкө каршы тузактар бар кээ бир жерде. Ошон үчүн мына бир эки сөздөрдү алып салып, калганын кордоп берсек болот. Же атыра сизде барбы? Кайсы сотто давление болгон, соттун чечимдери барбы? Кыргыз Республикасында прессага давление болуп туруп, мына жазып атат буякта. Ушундай нерселер барбы? Сиз омбудсмен катары айтып берсеңиз бизге. Чөпөрлө. Рахмат, Балбак Зарылыкович. Негизи акыйкатчы институту тарабынан маалымат берилген маалымат бул токтом долбооруна тиркелип турат. Буга чейин ошол массалык маалымат каражаттарына карата укук коргоо органдарынан кылынган иш-аракеттер боюнча маалымат турат. Сотко чейин бул иш-аракеттер бир тараптан, эгерде УКМК тараптан же болбосо укук коргоо органдары камакка алуу фактылары бар журналисттерди кайсы бир маалыматты таркатуу боюнча. Бирок бизде андан сырткары жогорку соттун пленум токтому бар.
сөз эркиндиги тууралуу. Бул илгери эле 2015-жылы кааланган нерсе болчу. Ушул саясатчылардын, ушул кызмат адамдардын массалык медиа каражаттарында чагылдырылышы, кайсы жерде чындык, кайсы жерде кап боюнча пленумум бар, пленумдун токтому бар. Жок. Азыркы убакта соттун чечими бар, бизде адам укуктары, сөз эркиндиги жок. Могу басмаканага момундай басым болгон, момундай чечим чыкты деген барбы? Мунун бардыгы боюнча азырынча Кыргызстан территориясында чечим жок. Бирок урматтуу депутаттар, маалыматтар бар. Бул жеке менин оюм боюнча ушул сөздөрдүн башкасын алып салып, токтом өзүн колдоп берүүгө туура эле болот, бирок могу сөздөр болбойт. Эртең кыйналабыз бул сөздөр менен. Токтом, жогорку кеңештин токтом, международный организациялар эртең бетибизге кайра кармайт мунун баары. Рахмат. Кийинки сөз Коргонбай уулу Жусупбекте. Саламатсыздарбы? Урматтуу төрага рахмат. Мен кечээ жана жогорку кеңештин 4 депутатынын бирөөсү нокаттан экен дегенден Facebook'tan карасам бирөө жазыптыр. Коргонбай уулу Жусупбектин диплому самапал депчи. Анан не дейсиң ага? Же тааныбасаң? Анан мен айттым, сен кумду бир жерге куюп ойноп атканда, мен Апштада 63 сомдон стипендия алып, историка юридический факультетте окугам дедим. Мына силердин башкы прокурор Курманкул Зулушев бизден бир курс жогору окуучу. После армейский болуп. Анан эми мен айтайын дегеним, азыркы токтомду толугу менен колдойбуз, жана фейктер, жана манипуляция жөнүндө мыйзамдарды иштөө механизм бул мурун 6-чакырылышта эле кабыл алынган экен. Ушуну ким өзүнө кабыл алат? Минюстбу, башкы прокуратурабы, же МВДбы? Менде мисалы бир эле аккаунтум бар. Кээ бир личносттардын 20-дан 30-дан фейктери бар экен дагы, кимдир бирөөнү жамандагысы келсе, жана 20-30 фейкине кнопканы басып коет экен, бардыгы урат. Эми биздин мамлекет башчыларыбыз дагы ошо аккаунттарды бүт барын Facebook'тарды активдүү колдонуучу экен. Бул Кудайга шүгүр. Бирок аны тартипке келтиришибиз керек. Урматтуу жетекчилер. Эгерде тартип келбесе, кимдир бирөөнү жамандайм десе, же коомчулукка жаманатты кылам десе, оңой эле болуп калды да. Биз ушул мыйзамдардын баарды өзүбүздүн колубузда туруп, ушуну иштөө механизмдерин бир сунуштарды келтирелик. Азыркы токтомдорду кабыл алып берелик. Иштөө механизмдерин бир мамлекеттик бир көзөмөл органына жүктөйлүк. Ошого жооп берсин. Туурабы? Сиз жооп берип коюңузчу, башкы прокурордун өкүлү. Кандай кылыш керек бул? Бүтүн Кыргызстан мадымар. Урматтуу кесиптештер, эгерде ошол Конституциянын 32-чи, 33-чү беренесин окусаңыздар, биз Конституцияны гана көчүрүп жазып койдук ал жерге. Конституцияда жазылып турган сөздөн ашыкча бир да сөз кирген жок. Чекити дагы, үтүрү дагы ошо Конституциянын эле талабы. Караңыздар, ачыңыздар Конституцияны. Эгерде Конституциянын редакциясы өзгөрүп калса, анда айтыңыздар. Биз талкуулайлы анда. Ал Конституциянын редакциясында жазылып атат. 32-чи, 33-чү беренеси. Экинчи микрофон. Конкретные факты нарушения деген Конституцияда жазылып турабы? Барбы ошондой сөз Конституцияда? Конкретные факты нарушения деген. Болсо мен макулмун анда. Конституциянын кайсы беренесинде конкретные факты нарушения деген? Ордуңуздан. Баяндамачыга, токтом долбоору боюнча. Баяндамачыныкын өчүрбөгүлө микрофон. Бизде тилекке каршы урматтуу кесиптештер, бир сөз айтса, ар бир нерсени өзүбүзгө кабыл алып алат экенбиз да, жаныбыздагы отургандар сүйлөшүп, көңүлүңөрдү башка жака буруп коюп атат окшойт. Балбазарлыкович, мен сиздин редакцияңызды айтып аткан жокмун. Мен мына 4-чү абзацтагы соңку сүйлөм жөнүндө сөз кылып атам. Анан ушул мода болуп калды, сүйлөсөң эле мага тийишип атат, мага. Эч кимге тийишкен жок Модумаров. Тек гана айтып атам, Конституциянын гана редакциясы окусаңыз, сиз сунуш кылган жерде 32-33-чү берене боюнча маселе жок ал жерде. Кийинки сунуш болду, Балбазарлык. Кийинки сунуш берди, норматив айым берип атат, 4-чү абзацтын соңку сүйлөмүн алып коелу деп. Ал конституциялык норма, эгер алып салабыз десеңер алып сала бергиле. Андан токтом кыйшайып да калбайт, аксак да калбайт. Адакан Кимсанбаевич, өзү негизинен карап көргөндө, эми сиз бардыгын билип турасыз. Ар бир нерсенин өзүнө жараша билинбеген тонкой жагы бар да.
Конституциядагы нерсени көчүрүп жазыштын кереги да жок, аны слайд этиштин деле кереги жок болчу. Ссылка кылып ага негиздегендинчи. Андан эч нерсе болбойт, ага чочулабайлы коюңуз. Өзү негизи жогорку кеңешке алып чыгыштын өзүнүн кереги жок болчу. Тегерек стол өткөрдүңүзбү? Ошон менен коомчулукка жетти маалыматым бар. Сөзсүз түрдө жогорку кеңештен өткөрүшүп токтом кабыл алдырыштын да кереги жок. Себеби эч кимге ичим кысым көрсөткөн жери жок. Корконго мурмуш көтөрөт болуп эле элдин энполордун баарын чогултуп алып туруп, болгондо дагы чырычуу чыгарчууларды чогултуп алып туруп, токтом алып чыкканыңыздын өзү негизи коомчулукка жакшы пикир жаратпайт. Ал преамбуладан алып салгандан эч нерсе болгон жок, сиздин токтомуңуз турат ордунда. Пункттарга тийишкен жокпуз. Билинбеген бомба жатат ошол жерде. Сөзсүз ушул сөздү айттырышыңыз керекпи? Көпчүлүк добуш менен өттүбү? Өттү, алынды, болду да. Жусупбек Курманбаевич Шукурбеков, Башкы прокуратуранын башкармалыктын башчысы. Ооба, сиз көтөргөн өгөй маселе аябай кыйын маселе. Себеби мына Конституцияда жазылып турат, жалган маалымат таркаткан үчүн адам кылмыш жоопкерчиликке тартылбайт деген. Ошондой принцип бар, ошондой нормабыз бар Конституцияда. Ошондуктан жалган маалымат таркатылса, ар бир адам сотко кайрылып, жарандык тартипте арызданса болот. Ошондуктан азыр мына фейк жөнүндө мыйзамдарды кайрадан карап, ошол механизмдерди бир таап, ошон силерге сунуш кылабыз. Мен айтайын дегенім акыркы убакта. Ол интернет айдыңында коомчулугубузду кичине тартипке чакырбасак болбойт. Ачыгын айтайын. Бардыгыбызда куда сөөк, тууган урук бар, бала чака бар дегендей. 10 секунд. Бирдекен айтсаң, бир жерден кыркып алып, өткөндө ак үйдүн ичи мондай экен десем, именно ошо туалетный бумага бир жерлерин кыркып алып турдагы, аны чыгарат. Бу жашаш, иштеш возможно Кыргызстанда. Биз тартип